Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, ат сүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары, сайыпкерлер, катталуучулар. Амансыздарбы? Бүгүн Жалал-Абад, Нокен, Момбеков, Калилин айылынан мындай бир жакшы сындуу өзүбүздүн таза кыргызчылыклардан сатууга чыгып атат. Азыр эсинен жакшы кылып маалыматын алып берели. Маалымат алганча сиздер каналга каттала элек болсоңуздар катталып, лайктан басып, ушундай өзүбүздүн орто бойлуу дегендей така торпокко чабыла турган жакшы ат издеген тааныштарга видеону бөлүшө кетебиз. Анда мен сөкөм үйдө болду, атты бастырып көрсөтө бересиң, Биз экөөбүз жакшы кылып маалыматын элге берсек анда. Окей. Баштадык анда өкөм. Келиң ака. Келдик. Ака, бунун жазга жетасы бунун. Жашы боюнча жетасы. Жашы жетасы. Токтот берсиңер. Улагы зор ака. Кече күнү өзүбүздө топоз улак болду Калинде. Сал көрдүк ака. Улагына гарантия. Улагына жооп бересиң короче. Улагы. Анан үйүрү дагы бар. Мына айгыр издегендерге мына как раз экен да жаныбар, Зор ака. Балдар уже алган адамдан сурадык. Балдар уже чуркап калды дейт. Алды жарап калды улак, Алды жарап калды дейт. Жаныбар азуусу дагы өзү эле карышкыр азуудан экен да, жаныбар өтө күчтүү экен азуусучу. Машалла. Хош. Кароого кандай экен аттын мүнөздөрү? Мүнөзү өтө жош экен ака. Жош, жаш бала дагы. Аял киши дагы карай берет экен. Кенен. Любой адам ылгабайт, короче. Тебип читеген аркы адаттары жок. Зор ака. Кашып, карап, токуп, минип, кадимкидей, короче. Жаш бала дагы жөн эле карай берет экен. Токтолуп калган ат өзү. Мындай мингенде алып качып, нарактары жок, азыр чаптырып, нары берде ажылоолорун көрүп коебуз. Ошо үйдө карап бастырып, бери жылоолоп, нары чабып, ушинтип атты көрсөтө берели анда. 1.55 плюс да бул. Бою, Бою. Бою 1.55 плюс. Жакшы ниетте алган экенсиң өзү, Ат кылып минейин деп, эми кайра жаз келди, талай иштер башталды. Россияга кетиш керек ака. Россияга кетиш керек, ошого сатып атам. Окей. Кайра караган адам жок болуп калды ака. Срочно кайра кетиш керек болуп калды. Россияга кетиш керек. Керек болсо терек чыгылат дейт эми. Пул зарыл эмес болуп калышы мүмкүн, бирок караганы убакыт жок болуп калышы мүмкүн да. Ошондой себептер менен ат сатууга чыгып атты туугандар. Негизден мынакей каш кабактуу, көкүрөк боштуу жаныбар. Путу кол таза болуптун. Таза ака. Бир айлантып көрсөтөм. Арт жагында кичине жип кыйып койгон жери бар. Эмнеде экен, Аябайт аны вообще. Мындай серьезный эмес экен. Бул Кудай кааласа айыгып жок болуп кетет окшойт, жакында эле болгон окшойт бул, Жакшы. Эми мунун баасын канчага коебуз экен? Ака, алган пулум эле айтып коеюн ака. Алган пулум 175 алдым да ака бул. Алган пулуң 175ке эми ошо чабылып турган малды алгансың, Ооба. Өзүм көрүп алгам. Кайра өзүнүн алынган пулуна коюп атчысың. Ооба. Ошо ачыгын айтып коелу ака. 175ке алганбыз. 175ке алгансың. Ошондо кандай болуп калат? Өзүнүн изине бересиңби, же өтүп бересиңби, же пайда берсинби, кандай болот? Ишине пайда берсин ака. Ишине пайда берсин, Жактырган адам ишине пайда берип алсын. Окей. Каш кабактуу, көкүрөк баштуу. Жакшы багып алсаңыз кичине эти жогураак, арыгыраак экен. Жаш жаңы чабан нерселерди улакчы кылабы ат? Жөн эле кылат ака булар. Улактын китебин окуп койгон атпы? Өзү дагы эңилип кенен бүрөн да жетелей берет ака. Алдыга да иштей берет дегине? Иштей берет. Жакшы. Болду, базарың өрсүн анда өкөм, жакшы сатып ал. Эгер биз себеп болуп кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо, барган жерине берекелүү жакшы адам болуп барсын жанагы.